Шакиев мырза Ташиев мырзаны аталыкка теңебедиби? Сиз азыркы замандын аталыгысыз депчи. Бул ойлонулбай айтылган сөзбү же болбосо артында кандай маани жатат? Деги түшүнө албай койдум да. Айбек мырза экөөбүздүн тең эч кимде күмөнү болбосо керек, кыргыз тилин жакшы билет дегенден күмөн болбосо керек. Жеткиликтүү деңгээлде билет деген. Аталык деген сөздүн маанисин караш керек да. Аталык деген сөз кайдан пайда болгон, эмне үчүн пайда болгон? Эгерде бийлик башына хандыкка бир мээси толук иштебеген, майып, же жашы жетелек, же тажрыйбасы жок бир бечара байкуш пайда болуп калса, ошонун атынан башкаруу үчүн, ошону кеп кеңеш берип туруш үчүн аталык дайындашкан. Аталык деп ошол падышанын аталыгы болгон. Мисалы, Европа өлкөлөрүндө регент деп коет. Регент. Эгер королдун баласы, король өзү каза болуп калса, королдун баласы 7-8 жашта болсо, ал бир 14-15ке чыкканга чейин аны регент башкарган. Регент болуп, апасы регент болушу мүмкүн, же тайекеси, же жакын абасы регент болгон. Кыргыз аны аталык деп койгон. Анан бизде падыша жок да, аталык болгондой. Же президенттерге дагы аталыкты шайлашыбыз керек болот кийин. Аталыктын ролу башка.